22 бөлүм. Пасах деп аталган ачыткысыз нан майрамы жакындап калган эле. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Исаны өлтүрүүнүн жолун издешти. Бирок элден коркушту. Ошондо 12 шакирттин бири Искариот деген ысым коюлган жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ал барып Исаны кантип кармап берери жөнүндө башкы ыйык кызмат кылуучулар жана ибадаткананын күзөт башчылары менен сүйлөштү. Алар кубанып, ага акча берүүгө макул болушту. Ошентип жүйүт аларга убада берди да, Исаны эл жок жерде кармап берүү үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жүрдү. Пасах козусу союла турган ачыткысыз нан майрамы келди. Ошондо Иса барып бизге пасах тамагын даярдагыла деп Петр менен Жаканды жөнөттү. Алар Исадан кайсы жерде даярдообузду каалайсың деп сурашты. Иса аларга: шаарга кирсеңер, кумура менен суу көтөрүп бара жаткан адамга жолугасыңар. Анын артынан ээрчип, ал кирген үйгө киргиле да, ошол үйдүн ээсине: шакирттерим менен пасах тамагын жей турган бөлмө кайсы деп сенден устатыбыз суратып жатат дегиле. Ошондо ал силерге төшөнчүлөр менен төшөлгөн үстүңкү кабаттагы чоң бөлмөнү көрсөтөт. Тамакты ошол жерге даярдагыла деди. Алар барышты. Баары Иса айткандай болду. Ошентип алар пасах тамагын даярдашты. Тамак жей турган убак болгондо Иса 12 элчиси менен дасторконго отурду. Ошондо Иса аларга: азап тартарымдын алдында мен ушул пасах тамагын силер менен бирге жегенди аябай каалаган элем. Анткени силерге айтып коеюн, пасах тамагын Кудайдын падышачылыгында жей турган убакыт келгенге чейин мындан ары мен аны силер менен жебейм деди. Анан ал чөйчөктү колуна алып Кудайга ыраазычылык билдирди да аларга: муну алып өз ара бөлүшүп ичкиле. Анткени Кудайдын падышачылыгы келгенге чейин мен мындан ары жүзүм ширесин ичпейм деди. Анан нанды алып Кудайга ыраазычылык билдирди. Аны сындырып шакирттерине берип жатып: бул нан силер үчүн бериле турган менин денем. Муну мени эскерүү үчүн жегиле деди. Кечки тамактан кийин чөйчөктү да алып мындай деди: бул чөйчөк силер үчүн төгүлө турган менин каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Кечки тамактан кийин чөйчөктү да алып мындай деди: бул чөйчөк силер үчүн төгүлө турган менин каным менен бекитиле турган жаңы келишим. Бирок мына мага чыккынчылык кыла турган адам мени менен бирге дасторконго кол узатып жатат. Анткени адам уулу алдын ала белгиленген жол менен бара жатат. Бирок ал ким аркылуу кармалып берилсе, ошол адамга кайгы. Ошондо элчилер: биздин арабыздан ким чыккынчылык кылат болду экен деп бири-биринен сурай башташты. Шакирттер өз ара кимибиз чоңбуз деп таталаша кетишти. Ошондо Иса аларга мындай деди: элдерге падышалар үстөмдүк кылышат, элдердин үстүнөн бийлик жүргүзүүчүлөр, жакшылык кылуучулар деп аталышат. Силер болсо андай болбогула. Тескерисинче араңарда ким улуу болсо, ал кичүүдөй болсун. Ким башчы болсо, ал кызматчыдай болсун. Анткени кимиси чоң дасторкондо отурган адамбы же кызмат кылган адамбы? Албетте дасторкондо отурган адам чоң. Мен болсо силердин араңарда кызмат кылган адам сыяктуумун. Силер болсо башыма кыйынчылык келген учурларда мени менен бирге болдуңар. Атам мага бийлик бергендей эле мен да силерге бийлик берем. Менин падышачылыгымда менин дасторконумдан ичип жейсиңер. Тактыларга отуруп Исраилдин 12 уруусун соттойсуңар. Анан Иса теңир Петрге: Шимон, Шимон, шайтан силерди калбырдан буудай сыяктуу өткөрүүнү суранды. Бирок ишенимин жоготпосун деп мен сен үчүн сыйындым. Кайра кайрылганыңдан кийин бир туугандарыңдын ишенимин бекемде деди. Петр болсо ага: теңир, мен сени менен түрмөгө отурууга да, өлүүгө да даярмын деди. Бирок Иса ага: Петр, сага айтып коеюн, ушул түнү короз кыйкырганга чейин сен мени билбейм деп 3 жолу танасың деди. Анан Иса аларга: мен силерди капчыксыз, баштыксыз, бут кийимсиз жөнөткөнүмдө бир нерсеге муктаж болдуңар беле деди. Алар: жок, эч нерсеге муктаж болгон эмеспиз деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: бирок азыр кимдин капчыгы болсо, ал аны да, баштыгын да алсын. Ал эми кимдин кылычы жок болсо, ал өзүнүн кийимин сатып, кылыч сатып алсын. Силерге айтып коеюн, ал кылмышкер катары эсептелди деген пайгамбарчылык менин жашоомдо аткарылышы керек. Анткени ыйык жазууда мен жөнүндө эмне жазылса, ошонун баардыгы аткарылып бүтүп калды деди. Алар ага: теңир, мына бул жерде 2 кылыч бар дешти. Иса аларга: жетет деди. Иса тышка чыгып, адатынча Зайтун тоосуна жөнөдү. Шакирттери анын артынан ээрчишти. Ошол жерге келгенден кийин Иса аларга азгырылып кетпеш үчүн сыйын кыла деди. Өзү нарыраак таш ыргытса жетчидөй жерге барып чөгөлөп отуруп мындай деп сыйынды: Ата, эгерде сенин эркиңе туура келсе, ушул чөйчөктү менин жанымдан кыя өткөрүп жиберчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Ошондо асмандан бир периште келип ага күч берди.
Кыйналып жатканында ал бүт күчү менен сыйынды. Анын тери кандын тамчысына окшоп жерге таам жатты. Иса сыйынып бүтүп ордунан тургандан кийин шакирттеринин жанына келди. Кайгыга баткан алар уктап калышкан эле. Ошондо аларга эмне уктап жатасыңар? Азгырылып кетпеш үчүн сыйынгыла деди. Иса сүйлөп жатканда 12 элчинин бири жүйүт баштаган топ адам келди. Жүйүт Исанын бетинен өбүү үчүн жакын келди. Анткени ал мен кимди өпсөм ал ошол деп алар менен сүйлөшүп койгон эле. Иса андан жүйүт сен адам уулун өөп туруп салып бересиңби деп сурады. Иштин жайын түшүнгөн Исанын жанындагылар теңир кылыч менен чаап салалуу дешти. Алардын бирөөсү башкы ыйык кызмат кылуучунун бир кулунун оң кулагын шылый чапты. Иса болсо токтоткула, жетишет деди да кулдун кулагына колун тийгизип аны айыктырып койду. Анан Иса өзүн кармаганы келген башкы ыйык кызмат кылуучуларга, ибадаткананын күзөт башчыларына жана аксакалдарга каракчыны кармачыдай болуп мени кармаш үчүн кылыч сойыл алып чыктыңарбы? Силер менен күн сайын ибадатканада болгонумда мага каршы кол көтөргөн жок элеңер. Бирок азыр силердин убагыңар караңгылык бийлик кылган убак деди. Алар Исаны туткундап алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун үйүнө алып барышты. Петр болсо аларды алысыраак жерде ээрчип бара жатты. Алар короонун ортосуна от жагып, отту тегеректе отурушканда Петр да алардын арасына барып отурду. Бир күн оттун жанында отурган Петрди көрүп, тигиле карады да, бул да аны менен жүрчү деди. Бирок Петр, "Эй аял, мен аны тааныбайм" деп таанып койду. Бир аздан кийин ошол жердегилердин дагы бири аны көрүп, "Сен да ошолордонсуң" деди. Бирок Петр ага, "Жок, мен алардан эмесмин" деди. Бир сааттай убакыт өткөндөн кийин дагы бир адам, "Чын эле, бул да аны менен жүрчү, анткени бул галилеялык" деп көшөрө далилдей баштады. Бирок Петр, "Эй, сенин эмне деп жатканыңды түшүнбөй турам" деди. Ошол замат ал ушинтип сүйлөп жатканда корооз кыйкырды. Ошондо Иса теңир бурулуп Петрди карады. Петр теңирдин ушул түнү корооз кыйкырганга чейин "Сен менден 3 жолу баш тартасың" деген сөзүн эстеп, сыртка чыгып өксөп ыйлады. Исаны кармап келген адамдар аны шылдыңдап сабашты. Анын көзүн таңып коюшуп, жаакка чапкылап, "Кана пайгамбарчылык кылчы, сени ким чапты" деп сурап жатышты. Алар аны дагы көптөгөн жаман сөздөр менен тилдешти. Эртеси эртең менен эл аксакалдары, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулар чогулуп, аны өздөрүнүн жогорку сотуна алып барышты да, андан "Кана айтчы бизге, сен Машаяксыңбы?" деп сурашты. Иса болсо аларга, "Айтсам баары бир ишенбейсиңер. Сурасам баары бир жооп бербейсиңер. Мындан кийин адам уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагына отурат" деди. Ошондо баардыгы ага, "Демек сен Кудайдын уулу экенсиң да" дешти. Иса аларга, "Менин ошол экенимди өзүңөр айтып жатасыңар" деп жооп берди. Ошондо алар, "Бизге дагы кандай далил керек? Анткени биз анын өз оозунан укпадыкпы" дешти.